Жаңылык, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, ар күнү арзан баада, салууну жумшак, телевизор, Wi-Fi интернет менен жабдылган автоунаалар Москвадан Казакстан чек арасына каттоодо. Көп жылдан бери айдоочулук кызматты көрсөтүп, элдин батасын алып, жумшак мамиле менен кызмат кылган кыргыз жигиттери жолдо ар кандай жагдайларга жардам берүүгө, узун жолду кыскартып, көңүлдүү жана өз убагында алып барып келүүгө толук шарт түзүп берет. Ар дайым жолуңуздар шыдыр болсун. Салык кызматы. Кассаны көзөмөлдөөчү машиналардын колдонушун кеңири жайылтуу салыкты жыйноодо натыйжасын бергендигин салык кызматы билдирди. Маалыматта ага мисал катары былтыр чогулган салыктын көлөмү кескин өскөнү айтылат. 2022 жылы 156 миллиард сомдон ашык салык жыйналды. 2021 жылы 105,7 миллиард, 2020 жылы 79 миллиард, 2014 жылы 42,2 миллиард, ал эми 2010 жылы 24,2 миллиард сомду түзгөн деп билдирди аталган кызматтан. Ведомство көзөмөл кассалык машиналарды киргизүүнүн жыйынтыгында кошумча нарк салыгы 2022 жылы 21,3 миллиард сомду түзсө, 2021 жылы 15,4 миллиард сом болгонун маалымдаган. Булак Спутник Кежи. Сокулукта балдар массалык түрдө мушташып, бир адам каза болду. Сокулук районундагы массалык мушташтан бир адам каза болду. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык, окуя бүгүн 12 февралга караган түнү саат 3:30 чамасында болгон. Анда Сокулуктагы супермаркеттин жанында 29 жаштагы жаран өзүнүн достору менен турган. Ошол убакытта жанында өтүп бара жаткан эки жигит менен кайым айтыша кетишип, ал массалык мушташка айланган. Жыйынтыгында мушташтын катышуучуларынын бири дүкөнгө чуркап кирип, бычак алып чыгып, жаранды жүрөк тушка сайып жиберген. Ал алган жаракатынан улам окуя болгон жерден каза болгон. Бул кылмышка шектүү катары 2005 жана 2004 жылы туулган жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Суперкежи. Туркияга Кыргызстандан дагы 80 куткаруучу кетти. Алар Газиантеп шаарына барат. Туркия мамлекетиндеги жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуга, издөө куткаруу иштерине жардам берүү үчүн 12 февралда куткаруучуларды узатуу иш-чарасы өттү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Манас аэропортунда куткаруучуларды жөнөтүү үчүн атайын борт уюштурулуп, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, Кыргызстандагы Туркиянын элчиси Ахмет Садык Доган катышты. Куткаруучуларды узатып жаткан өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеевдин айтымында табигый кырсыктан жабыркаган Бордош Түрк элине колдоо көрсөтүү үчүн биринчи атайын учак менен 80 куткаруучу, 3 дарыгер, боз үй тегүүчүлөр, 78 боз үй жөнөтүлдү. Ал эми калган куткаруучулардан турган атайын топ боз үйлөр, дарылоого тиешелүү медициналык буюмдар, кийим-кече жана биринчи кезекте зарыл болгон керектүү буюмдар келе жаткан жуманын башында жеткирилмекчи. Булак Суперкежи. Туркиядагы кыйраган үйлөрдүн көбү азыркы бийлик учурунда курулган. Статистика. Учурда келип түшкөн статистикага караганда талкаланып калган көп кабаттуу үйлөрдүн 50-60% 2001 жылдан кийин салынган. Башкача айтканда Туркиянын учурдагы бийлигинин доорунда элге берилген. Ошол себептүү архитектор Мехмет Яшар Коскон Черногорияга учууга аракет кылып жатканда Стамбул аэропортунда кармалган. Өлкөгө чыгууга тыюу салууну шаардын башкы прокуратурасы койгон. Учурда анын бир тууганы курулуш компаниясынын тең кожоюну жана инженер изделүүдө. Имарат 11 жыл мурун курулган жана жер титирөөгө туруштук бериши керек болчу. Тергөөнүн версиясы боюнча курулуш учурунда нормалар бузулган. Жалпысынан жер титирөөдөн кийин 170-ке жакын юрист кыйраган турак жайларды куруучулардын үстүнөн сотко кайрылып, алардын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салууну талап кылышкан. Эскерте кетсек, Туркия менен Сирия чектешкен аймакта 6 февралда жер 2 жолу катуу силкинип, күчү 7,5-7,8 балга жеткен. Андан бери 1,5 миңден ашык жер титирөө катталды. Табигый кырсыктын кесепетинен 24 миңге жакын адам каза болуп, 100 миңдеген адамдар жабыр тартты. Ал эми кыйраган имараттардын саны миңдеп саналат. Булак Назар Ньюс Кежи. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы Валерий Залужный Орусия деңиз алдындагы дрондорду колдонгонун билдирди.
Ал 11 февралда Фейсбуктагы баракчасына буга байланыштуу АКШ армиясынын штаб башчыларынын бириккен комитетинин жетекчиси Марк Милли менен сүйлөшкөнүн жазды. Залужнойдун ырасташынча, мындай дрондор Кара деңиздеги жарандык кемелердин коопсуздугуна коркунуч жаратат. Буга чейин Орусияда мындай курал бар экени жана анын колдонулганы тууралуу маалымдалган эмес. Согушту чагылдырган бир катар орусиячыл телеграм-каналдар 10 февралда орус аскерлери деңиз дронун колдонгону болушу мүмкүндүгүн жазышкан. Анда дрон Одессадагы көпүрөнүн түркөгөн талкалады деген видеолор жайгаштырылган. Зейнстайдер басылмасы бул видеолор тартылган жерди аныктап, Затокта шаарчасындагы көпүрө жайгашкан жерден тартылганын ырастаган. Жардыруудан көпүрө канчалык жабыркаганы белгисиз. Буга чейин бул көпүрө Одесса облусунун түштүгүн Украинанын башка аймактарын түз байланыштырган жалгыз жол болчу. 10 февралда Орусия Украинанын түштүгүндө чабуулун көбөйтүп, өлкөнүн экинчи чоң шаары Харьковдун стратегиялык инфраструктурасына бир нече жолу соккурган. Запорожьенин энергетика тармагына да чабуул жасаган. Эксперттер Орусия жердеги чабуулдарын күчөтүүнүн алдында аба соккуларын көбөйтүп жатканын белгилешет. Украинанын президенти Владимир Зеленский апта башында Лондонго, Брюссельге, Парижге барып, Киевдин өнөктөштөрүнөн аскердик жардам, анын ичинде заманбап курал жабдык берүүнү өтүндү. Булак Азаттык.